Башкаларды коркут. Мени коркута албайсың. Бирок мени коркута албайсың. Султан Раевтың Кашар чыгармасында Батманын, режиссер Талант Акыев койгон Айчүрөктө Чачкедин, Чеховдун Сунур чыгармасында Натальянын, Алеми Жусуевдин Курманжан датка чыгармасында Курманжан датканын образын жеткирей аткарган Гүлжамал Абдыкадырова. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистине эгемендүүлүк майрамынын алдында кыргыз эл артисти наамы ыйгарылды. 1976 жылы Алай элдик театрында артист болуп иштөө менен алгачкы эмгек жолун баштаган. Ошол эле жылы Ош кыргыз драма театрына которулуп, ушул күнгө чейин эмгектенип келүүдө. Эми бардык эле искусство тармагында иштеп аткан адамдардын бардык эле сыйлык күтөт. Күтпөгөн жан жок болуш керек менимче. Быйыл биз ошо народныйга үчөөбүз жөнөттүк элек. Чындыгын айтканда эми баягы пешене базар деген сыяктуу кимге буйруп эч кимибиз деле билген жокпуз чындыгы. Күтүүсүздөн болду мен үчүн. Бул деген кичине болсо дагы ар бир актёрго, ар бир актрисага бул стимул да. Эргүү, кичине болсо дагы мындай эргүү берет да. Туғандардың қолынан жарадар болып. Жараткан ролдору сыйлыкка татыктуу Шатманова Гүкүн. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын артисти. 1981 жылдан бери аталган драма театрда эмгектенет. Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет чыгармасында Бурманын, Бексултан Жакиевдин Жүрөөлүүчү жүрөк оорутпай чыгармасында болсо Гүлкүчү кемпирдин, Султан Раевдин Адам чыгармасында актрисанын жана Масылбекованын Кулан чыгармасында Умайене, Шаман, Күндүн образдарын мыкты жараткан. Гүкүн Шатманова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына ээ болду. Сырт жактан караган адамдар ойлошот да, артисттер жыргал чыгасыңар дагы ойноп кыйкырып ырдап же эмеңерди аткарып кое бересиңер, жеңил сезинишиңер депчи. Чындап келгенде эң эле татаал, эң эле кыйын кесип бул биздин кесип деп эсептейм да. Себеби мындай адамдардын образын жаратып ошону өзүндөй кылып берүү, ошончолук изденүүнү ошончолук чыгармачылыкты талап кылат да. Театр адам ыйманынын агартуучу урду. Актёрдун эмгеги эл көзүндө. Анын ичинде актрисалардын өз өнөрүн тынымсыз өркүндөтүп, чыгармачылык менен изденүүсү талыкпай иштеп бергендери көрүүчүлөр тарабынан да, мамлекет тарабынан да бааланышы чоң стимул жана мотивация болот дешет. Аял кишиге өтө кыйын. Себеби аял киши биринчиден ал эне болуш керек болот. Бала чака бар нар жакта. Ошол бала чакасын бардыгын жайгаштырып отуруп, анан кайра келип алып, ушул ишке өзүн кайсыл каарманды ойносо, ошол каарманга жараша образ жаратуу, ошонун аркасында көптөгөн мээнет жатат. Себеби кайсы бир учурда психологический мындай бир оор образ жаратууга туура келген болот. Мисалы, баласын жоготуп, жинди болуп калган энени ойнош керек болот. Ошондо болгон нерсе. Анын аркасында эмне деген изденүү. Ошол эне кандай болуш керек, эмнеди ой жүгүртөт. Ал нар жакта өгүүсү келеби, эмнени күтөт, эгер ошол ушунчалык жан дүйнөсү эзилип турса болгон. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен маданият, искусство жана спорт чөйрөсүнө 673 миллион 515 миң бюджет тарабынан каражат бөлүнгөн. 2022 жылдын апрелинде болсо президенттин тапшырмасы менен маданият тармагынын кызматкерлеринин эмгек маянасы дээрлик 100%га көбөйтүлгөн. Эгемендүүлүк майрамын отурлай Ош улуттук драма театрында 2 жылдан бери 5 ишмер мамлекеттик ардактуу наамга ээ болду. Негизи эле чыгармачыл адамдар үчүн, театрда иштейби же башка ырдайбы же башка чыгармачыл адамдар үчүн бул наамдар күтөт да. Чыгармачыл адам өмүр бою ошол баягы эл баалаган, эл кадырлаган сыйга татсам экен, элдин сый урматына татсам экен деген ниет менен иштейт, ошого аракеттенет, ошон үчүн умтулат, ошон үчүн жакшы болгонго аракет кылат. Ал мамлекет тарабынан берилген сыйлык, ушул эл тарабынан берилген негизги баа деп эсептейт дагы. Бул абдан жакшы нерсе. Сыйлык алгандар ак эмгектин, талыкпаган изденүүнүн, чыгармачыл жаратмандыктын өзүрү менен алкоого арзый турганын өлкө башчысы белгилеп келет. Ал эми театр жамааты маданиятка мамлекеттик камкордук жакшыра баштаганда мыкты спектакльдерди жаратып, жигердүү эмгектенүүгө чакырышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.